Biz lamповый заводда иштейбиз. Жума намазга келе албай атабыз. Пешим намазын жамаат болду дейт. Заводдун ичинде окуп алсак болобу дейт. Караңыз, ламповый заводдо смена менен иштеп бир жума келбей кийинки жума келесизби же жума сайын эле келе албай каласыңарбы? Кандай болуп калат? Кап. Мейли анда эгерде ошондой болуп калса, жуманын убактысы өткөндөн кийин пешим намаз окуйсаңар. Пешим намазды жалгыз окуйсаңар. Макулбу? Пешим намазды жалгыз окуйсаңар. Бирок эң жакшысы ошо ламповый завод ушунча чоң болгондон кийин ичине эле бир мечит салдырып койсоңор болчу экен. Сыягы жок, серьезно сүйлөшкүлө мечитти мен салдырып берейин мен. Мынандай кылайлы. Мен куда калса ошого спонсорду мечит салып бере турганды мен таап берейин. Ламповый заводуңуздарга куда калса өзүңүздөр уруксат алып, элдин демилгесин жакшынакай чырайлуу кылып, ысык суумузду ак суу кылып. Мейли. Не дейт? Начальник сизби? Сизби? Аллах акбар, иш бүттү анда мен. Билбей отуруп атырбайбы? Бизде ак үйүбүздө мечит бар, сыймыктарабыз. Кудай башы көрөт. Просто ошол кичине азмаз бири-бирине тополоң болуп кеткендер, жакшы сажа кылбай атат да мен. Болбосо иштин баардыгы бүтмөк, туура түшүнүп элечи. Анда баардыгы бүтөт, кудай калса жакшы ниетте болот. Мамлекетибиз өнүгөт, өсөт, көрөсүз, жакшы жолдобуз. Кичине ылдый өтө болот, аны туура түшүнүш керек. Баардыгы жакшы болот. Буюрса. Аны бирок сүйлөшкүлөр анда. Эгерде силер бир чечимге келген болсаңар, кудай калса мына келсе, оңой азыр иш бүтүп кетти. Алла жардам берсин.